Саламатсыздар баары News сайтынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн бренд Чики мода үйүнүн негиздөөчүсү Чынара Мамажакыпованын туулган күнүндө турабыз. Деги эле туулган күн кечеси кандай маанайда өтүп жатат, ошол тууралуу кененирээк маалымат алып бермекчибиз. Все гости на месте, и ты в праздничном платье выходишь их встретить. Вся сияя от счастья, светом наполнен наш дом. От твоей улыбки в этот день, ты будешь самой счастливой, нет причин сомневаться. Пусть время неумолимо, тебе навсегда 18. И каждый раз в этот день я так счастлив сам от того, что ты есть у меня. Саламатсызбы Чынара эже, бүгүнкү өздүк майрамыңыз, туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда эмесе сиздин маанайыңызды билип өтсөк. Рахмат. Бүгүн кечээ эле сатуу, түнкү саат 12ден башталган бул маанай. Азыркыга чейин уланууда. Мен ойлойм, бүгүнкү түнкү саат 12ге чейин аябай жакшы маанайда болот депчи. Себеби бүгүн ушунчалык жакын, жакшы көргөн адамдарымдын баары чогулуп турат бул жерге. Баары ушундай жакшы маанай менен, чын жүрөгү менен куттуктап келгендери. Мен ушунчалык ыраазымын. Жана айтат го, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун депчи. Негизи эле ар тараптан дос күткүм келет да. Анан ошол оюм ошо ишке ашып, азыр ошо карантинге байланыштуу кичине кыскартканыма башка ошо досторум, башка менин курбуларым таарынбайт го деп ойлойм. Себеби азыр кичине кырдаал жанагындай биз ойлогондой болбой турат да. Ошол туулган күн демекчи, туулган күндө негизи эле баягы өздүк майрам, жакшы салтанат, жакшы маанайлар бар, көз ирмемдер эсте калат эмеспи? Анан мындай эсиңизде калган туулган күндү эстеп кетсек. Мен негизи 18 жашым аябай жакшы эсимде калган. Ошол жаш ар дайым канчага чыктың деген сайын 18ге чыктым деп айтам да. Ар дайым туулган күн болгон сайын мен 18ге чыктым депчи. Себеби ошол туулган күнүм, ошол күн мага ушунчалык бир эстен кеткис күндөрдүн бири болгон. Бул күндү дагы мен ушунчалык бир эстен кеткис күн деп элестете алам. Себеби ушунчалык жакшы маанайда и жакшы атмосферада өтүп жатат. Ооба, быйыл мынакей 34 жашка толуп турган курагыңыз, азыркы учурда ошондой болсо дагы бирок 18ге чыккандай супсулуу жапжаш боюнча көрүнөсүз. Ошондой эле аял затын айымдарга кошкон салымыңыз да абдан чоң. Ошондой сулуулуктун туулган күндүн сыры эмнеде? Жаш бойдон кармоо. Кичинекей болсо да кеңеш болсун. Бул мен ойлойм да, жаш болуп сактануу негизи аялдын өзүнөн депчи. Ар бир аял зат эле негизи өтө сулуу да. Бул аял өзүн ошо карап, өзүн сүйсө, ар бир аял сулуу болот го деп ойлойм. Учурдан пайдаланып Чынара эженин туулган күнү менен куттуктагым келет. Анткени өзүңүздөр билгендей караңыздарчы, адамдын маанайынан да ошо аба ырайы зависит этет. Орусча айтканда, ушул күнгө чейин күн суук болуп аткан. Баарыңыздарга маалым болсо керек, бүгүн күн өзгөчө жылуу, өзгөчө ачык. Бул адамдын жанагы маанайына, кабагына жараша болот экен. Чынара эже күн сымал дайыма жанып турат. Элдерге ушул күн нурундай болуп тегистейт, баардыгына бирдей мамиле кылат. Ушу Чынарага каалагым келет. Ден соолукта болсун. Пусть Аллах дарует вам долгих лет жизни, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, узун өмүр, аял затына таандык болгон бакытты каалайм. Баары жакшы. Бүгүн Чынара айымдын туулган күнү менен куттуктайм. Чынара алтын кыз, ушу дүйнөдөгү кандай жакшылыктар болсо сизге каалайм. Үй бүлө менен да, балдар менен тынч жакшылыктарда, көп жакшылыктар болсун үйүңөрдө. Өзүңүзгө биринчи ден соолуктар, сизге негизи көп албан ийгиликтерди каалайм. Адамдарга мамиле кылганда дагы суктанасын бул айымга. Анан тышкары мындай ийгиликтүү, успешная леди, бизнес леди деп айткым келет. С днем рождения, любовь моя. С днем рождения, любовь моя. Бүгүн аябай сонун кече болуп атат,
биздин Чынара деген алтын кызыбыз 18 жашка толуп атат. Мен аябай кубанычтамын. Чынарага ден соолук каалайм. Эң негизгиси бекем ден соолук. Чынара алтынын туулган күнүң кут болсун. Бүгүн абдан жакшынакай кечеде баардыгыбызды бириктирип турасың. Аябай жакшынакай күн болуп турат. Сенин ушул өздүк майрамың менен куттуктайбыз. Сага узун өмүр, чын ден соолук. Иштериңде дайыма ийгиликтерди каалайбыз. Сен менен сыймыктанабыз. Кыргыз эли сыймыктанган эң алдыңкы айымдардын катарын толуктап жүрө беришиңе тилектешпиз. И звезды на небе. Бүгүн 12 июнь түнкү саат 11-ден 20 өттү. Азыр бир 40 минуттан кийин бул күн менен да коштошобуз. Мына менин урматыма, мени сыйлап, ушундай урматтап келип жаткан Кыргызстандын алдыңкы айымдарына чексиз ыраазы болуп отурам. Себеби дегенде ушунчалык маанайымды көтөрүп, чын дилинен ак сөзүнөн десем да болот, ушундай бир жакшы сөздөрүн ардап, чын жүрөктөн сонун тилектерди арнап отурушат. Ушунчалык көңүлүм көтөрүлдү бүгүн. Ушундай жакшы досторум бар экенин дагы бир жолу далилдеп, тактап кетмекчимин. Баарыңыздарга ыраазымын. Колдон буттан алып, кандай кыйынчылык болбосун, кандай жакшылык болбосун, колдон буттан алып ушундай бир жакшы сөзүңүздөрдү аябай, деги эле баардык нерседен, эч нерсени аябай ушундай бир жакшы чын жүрөктөн мага жакшы сөздөрдү арнап, жакшы белектерди тартуулап, убактыңыздарды бөлүп, кандай гана ушундай бир тойлорго барбасын, бир кечелерге барбасын, айымдар негизи эле канчалаган ооракерчилик менен анан мындай бир жакка барышат да. Анан ушунчалык убактын да бөлүп, каражатын да бөлүп келген менин досторума чексиз ыраазымын. Аллахка шүгүрлөр болсун, Кудайым буйрса, эки дүйнөлүк достордон болойлу деп тилек кылмакчымын. Анан сындашкан эмес, сырдашкан, ушунчалык бир жакшы достордон болойлу. Бүгүнкү күнүбүз ушунчалык ийгиликтүү, ушунчалык кубанычтуу, анан бактылуу өтүп жатат. Баарыңыздарга ыраазымын.